жакшы эле кызмат эле. Мен кулмада турган, бирок кандайдыр бир себепкерлер менен болбой калды. Сиз Смат Раимовторго тиешелүү Мекенин Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттангансыз. Дагы деле алар менен байланышыңыз барбы? Бир айда, бир жарым айда жок, каякта экенин билбейм. Мурдагыларга салыштырмалуу чын эле көчүп жүрүп атат. Жакшы эле айтайын. Парламентте дагы билимсиз депутаттар пайда болуп кетти. Алар да айтат. Силердин убактыларыңардай депутаттарыбыз болбойт деп өздөрү күчтүү депутаттар айтат. Менин кутуума мурдагы туу жакшы эле дей көрүнүп атат. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. ТТТ программасы кайрадан эфирде. Бүгүн бизде конокто мурдагы элчи, Кыргыз Республикасынын эл артисти Ибрагим Жунусов болмокчу. Саламатсызбы агай? Саламатсыз. Кош келипсиз. Рахмат. Анда биз маегибизди баштайлы. Эң биринчи эле сурообуз, сиздин Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматынан бошотулганыңызга 2 жылдай болуп калыптыр. Азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыз? Миссия бүткөнүнө 1,5 жыл болду. 1,5 миссия бүттү. Бизде миссия мурда 3+1 эле да. Түркияда 3+1 иштедим. 4 жылдан ашыгыраак. Бул жака келгенде азыр 3 жыл деп коюшту. 3 жылдан кийин ашыгыраак иштеп, азыр келгенбиз. Ошо боюнча азыр Дордой ассоциациясында Аскар Салымбековде советникмин. Амангелди Муралиев, мен экөөбүз Аскар Салымбековдун советниги, кеңешчиси болуп иштетебиз. Канча убакыттан бери? Уже 1 жылдан ашып калды. 1 жылдан ашты. Эми ал кишиде неме көп деп билесиздер. Бир эле спорт эмес, бир эле базар эмес. Билим берүү бар, медицина бар, маданият бар. Ар кандай тармактарда алып кетип барат. Базы билим берүүлөр өзүнүн Салымбек университети, IT колледж ачылды. Андан сырткары мына жаштар жөнүндө өтө чоң иштер болуп атат. Жаштарды колдоп атат, жаштарга ар кандай стипендиялар берилип, ошол жерде совет берип отурабыз. Жакшы. Акыркы учурларда сизге ошо кызматтан кеткенден кийин кызмат сунуштаган жокпу? Бир кызмат жөнүндө сөз болгон. Жакшы эле кызмат эле. Мен кулмада турган, бирок кандайдыр бир себепкерлер менен болбой калды. Бул Кудайдан биринчи кезекте. Эгерде дагы бир жака элчи дей турган болсо, же болбосо башка кызмат болсо дагы азыр колдон келет, акылдын толгон учуру, күчтүн баары. Сыр болбосо кайсы кызмат экенин айтыңыз? Эми мен түкүнчү кызмат, бул кызмат десем болбой калат да. Биринчи аларга айтса, например, эгер алар ушул жакка иштей аласыңбы десе, мен өзүм дареметиме жараша айтмакмын да. Сунуш ким тараптан болду? Сунуш эми бийлик жактан болуш керек да. Алар сунуш бериш керек. Ошо ким так айта аласызбы? Эми кээ бир сөздөрдү, мындай фамилияларды, должносттарын айтпай эле койсом, бирок сүйлөшүүлөрдө узак сүйлөшүүлөр болгон. Эми бул дагы неме дейм, бирөөнүн пешнесине жазылат, бирөөнүн пешнесине. Эмне себеп болуп калды деп ойлойсуз? Кайра? Башка бирөө келди, жакшы орун. Башка бирөө келди. Түшүнүктүү. Ал дагы кетти, келип. Азыр бошпу ал кызмат? Жок, азыр бош эмес. Кайра бирөө келди. Ушундай экен да. Иштей тургандарга карап туруп, иштей алса кайра алып, ушундай нерсе. Кече сизге байланышканыңызда той өткөрүү боюнча бир иш-чарада жүрдүңүз. Ооба, Салымбеков бир неме жазбады беле, сунуш киргизбеди беле. Тойлордун сценарийсин түзүү боюнча, өзгөртүү боюнча аларды кандай кылсак жакшыраак болот. Чындыгында тойлор өтө эле ашча чыгышалар менен өтүп атат. Азыркы күндө бизгече ошого 80 тамадаларды, күчтүү тамадаларды чогултуп, Салымбеков, Асан Турсункулов, мен болуп отуруп алыптыр.
Tamadalar menен сүйлөштүк да. Обсуждение кылдык 3 сааттан ашык, 3,5 саат. Көпчүлүгү колдоп атат. Себеби той деген өзүңүз көрүп атасыз азыр. Саат 6-га жашса 8-де башталып атат. Анан тойдун бүткөнгө чейин эле бүт бардыгы тос талашып эле, тос сүйлөп эле, 2 жаш менен деле эки жак кечки эле бир сөз кайталанып атат. Мына ушулар жөнүндө, чыгашалар жөнүндө, кепчилик той өткөрөм деп канча адам күйүп кетип баратат. Мисалы үчүн мен миграцияда жүргөн жаштар менен көп сүйлөштүм да, Түркияда элчи болуп жүргөндөчү. Ошол олар да айтчу эле да, бизди түнү күнү иштеп акча таап, анан жөнөтөбүз дейт Кыргызстанга, атабызга, апабызга, анан эле той менен эле жалп өткүзүп бүтүрүп коюшат. Бир чети бул туура эмеспи дегендей да. Балдары салып атат деп эле биякта чача берген дагы болбойт. Бизде ошол чачкан көбөйүп кетти да, чындап эле. Мына ошолор жөнүндө, баталар жөнүндө сөз болду. Бата берген деле кээ бир аксакалдарыбыз бата бергенди деле билбей калыптыр. Мен мына 8 жыл сыртта жүрүп калдым да. 8 жыл мурда тойлордун акырында бата берген аксакалдарды карап, мындай суктанчу элек да. Чындап эле чыныгы бата. Азыр бата бергендер бата эмес тос болуп калып сүйлөп. Тоско окшотуп эле алып жүрбөйлүбү деген ордуна 10 000 деп коюшат да. Калганы бүт бардык эле. Бата деген жүрөктөн берилиш керек. Бата деген Кудай менен жакын датат. Ошо 2 жашка бактылуулук болгон. Анан сөздөрдү мисалы үчүн Түркияда той өткөзгөндө башында ата-эне гана сүйлөйт. Бүттү. Эң акырында бир аксакал чыгат дагы, о мен деп батасын берип коет. Андан кийин бир дагы сөз болбойт. Музыка болот, 2 жаш басып жүрө берет, залдын ичинде ар бир столго келет, белектерин ошол жерде беришет. Столго келген жерде белек берет. Өзбекстанда деле ошо түрктөрдү туурап ушундай кылып калышыптыр, кире жаткан жерге коробка ящик коюп коет, ошо ящиктин ичине конверт менен кошумчаларын салып коюп, кийин карашып, кимден ким түшкөнүн карашат. Ал жерде тос деген жок. Башында ата-энелер сүйлөйт, акырында бата деле берилсе, баталарды көбүнчө алар эртең менен нанүштө деп коет. Эртең мененки тамакта бүт аксакалдарды чакырат дагы ошол жерде баталарын беришет. Негизи жаштар эс алат. Салымбековдун азыркы салып аткан идеясы дагы мындай биринчи антракка чейин аксакалдар деле отурса, эң негизги немелер берилсе, тамак, эң негизги тамакты кайсы десек, кээ бир жерде беш бармак болушу мүмкүн, кээ бир жерде палоо болушу мүмкүн тура. Ошолорду берип туруп, аксакалдар кете берсе, анан жаштар өздөрү ойносо деп атат да дагы. Тоспосу жок эле өздөрүнчө. Мына ушундай нерселер азыр кечээ ошол жерде конкурс объявить этти Салымбеков. Ошол тамадалар силер жакшы билесиңер. Сценарийсин жазбайсыңар. Кыз узатууну эмне кылыш керек? Тойду кандай өткөрүш керек? Сүннөттө кандай болуш керек? Мына ошолорду жазбайсыңарбы деп, ошону тапшырма берип, январда дагы учурашабыз. Түшүнүктүү. Анда саясий суроолорго өтсөк, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Көлбаев менен Матраимовдун мафиясы мындан ары болбойт деп айтпадыбы? Анан бир кезде 2020-жылы сиз Матраимовдорго тиешелүү Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттангансыз. Дагы деле алар менен байланышыңыз барбы? Байланышым акыркы бир айда, 1,5 айда жок. Каякта экенин да билбейм. Атат мен Матраимовду, Райымбек Матраимовду мен 4-класстан баштап билем. Биздин айылыбыз жакын, бири-бирибизге карасуда. Мен анын эжеси менен, менин аялым бирге окуп, эң чоң эжеси менен. Анан биз алардын үйүнө барып жүргөндө Райымбек ошондо 4-класста окуучу эле. Ошондон бери тааным, эч мамилем үзүлгөн эмес, жаман дагы болгон эмес, жаман сөз дагы айтылган эмес. Мына акыркы бир айда эле телефондор өчөк, мен анығын билбейм азыр, каякта эмне жер жүрөт. Бийликтегилер менимче билсе керек, каякта эмне экен. Мен чындыгында кабарым жок. Партия менен барып калганым чын. Мекеним Кыргызстан мени Ташкентте иштеп жүргөндө чакырган. Алдыңкы тизмеге коюшкан. Алдыңкы 3-орунду беришкен мага. Өздөрү биринчиде иштеп аткан, анан кийин 3-орун менен тизмедеги. Ошо менен барганбыз, жакшы эле добуш алганбыз, кийин бузулуп кетпеди. Бузулган көпчүлүк элдер Мекеним Кыргызстандан көрүп атат. Бул жерде ар кандай себептер бар. Бир эле партияда эмес, башка партияларда да, башка партиялардан дагы себептер бар элечи, бийликтин партияларынан. Матраимов
бүт күчтүү саясат же бузулбаган саясатчыларды чакырып бир столго отургузду. Бир жерге отургузуп, ушундай жасай алабызбы, кыла алабызбы деди. Мен анда качкан жокмун. Эң акырында мени Өзбекстандан чакырышты эле, анан келип угуп көрүп, эми эки жерде элчи болуп иштедим. Эки жолу, эки мамлекетте. Дипломат үчүн бул эки жерде иштеш дагы чоң немеде. Анан ошондой болгондон кийин дагы депутаттыкка барганга атсалыштым. Себеби көп ошо жолугушуулар болуп аткан учурларда партиялык чогулуштар эмес. Мен өзүм келип кетип Ошто, Бишкекте ар кандай маселелер боюнча жолугушууларды өткөрчү элем да, элчи болгондо. Эмне үчүн сиз кайра депутат болбойсуз деп баягы мен эски сүйлөгөн сөздөрүмү айтып да сизде келбейсиздерби деген сөздөр болгон. Анан кичине өзүмчө бир опрос жүргүзүп көргөнмүн Мыктыбек Арыстанбектин каналы аркылуу. Мыктыбек Арыстанбек деген жакшы журналист бар эмеспи? Азыр дин алымы болуп жүрөт. Ал аркылуу жүргүзүп көрсөк, добуштар мага дурус эле болду, барышың керек дегендей. Анан ошондон кийин бел байлап барганмын. УКМКнын ошол криминал менен ошо коррупцияга каршы күрөшүнө кандай баа берет? Эми коррупция менен күрөш бул ар бир мамлекетте бар. Ал менен күрөшүш керек. Чындыгында коррупционер менен күрөшө турган адамга ошончолук күч керек. Чындыгында коррупция менен дагы, криминал менен дагы бүгүнкү күндө күрөшүү болуп атат. Анын результаты кийин билинет, бүгүн билинбейт. Кандай күрөш болгон, кандай неме болуп аткан. А бирок күрөшүү чындыгында бар. Мурдагыларга салыштырмалуу чындыгында күрөшүү жүрүп атат. Ошо парламенттик шайлоого акыркы учурларда катышпадыңызбы? Анан эгер депутат болуп калсаңыз, кандай маселелерди көтөрүп чыгат элеңиз? Мен ошол кийинки жылы дагы, бир жыл айында шайлоо болбоду. Азаттык партиясы. Бизде азаттык деп ойлошот, бирок азаттык эмес. Биз Ахмат Келдибеков мен Жылдыз Жолдошева дагы 4-5 жаш жигиттер, биз баардыгыбыз ата журт боюнча эле барганбыз. Мен өзүм ата журттан кеткен эмесмин. Ата журт деген партиябыз бар эмес беле, билесиз, 2010 жылы. Ошо партияда эле калганбыз. Ошо партия азаттык менен кошулган. Бир эле ата журт эмес, дагы 2-3 партиялар кошулуп, анан ошол бир азаттык деген партиянын уранын алдында биригип барганбыз да. Көпчүлүк ойлоп калышы мүмкүн да, эмне үчүн булар мурда ата журт болуп жүрүп, кийин азаттык болуп кетти, дагы чейин мекеним Кыргызстан. Мекеним Кыргызстанга дагы, мекеним Кыргызстандын атынан барганыбыз менен биз ата журт болуп келгенбиз ал жерде дагы. Ал жерде дагы Ахмат Келдибеков бар эле, мен бар элем, Нарматова бар эле, Надира Нарматова. Көпчүлүк кандидаттар ошо ата журттан барышкан ошо маалда. Биз мекеним Кыргызстан деген партбилетибиз болгон эмес. Менде дагы эле ата журт деген партбилетим бар. Ата журт деген ырым бар эле, эсиңизде бар. Ошол ырым менен биз ошондо бириккенбиз. Ошо боюнча эле турабыз, азыр башка жакка кеткен эмесмин. Кээ бир партиялар чакырат, мисалы үчүн кеңеш бербейсизби, жардам бербейсизби, түзүп атабыз дегендерге. Аларга жардам берип койсоң ошо партияда деп ойлоп калат да көпчүлүгү. Түшүнүктүү. Ошо кандай маселе көтөрмөксүз парламентте? Мен ошол жерде жүргөндө айтканмын, биринчи кезекте баягы энелердин менен балдардын укугун коргош керек. Энелердин, балдардын укугу мурдагыдай корголбой атат. Биз бир эле бийликте эмес, буга чейин бул пушуп келген. Мисалы үчүн жанагы пособие алыштын проблемаларын барды көтөрүп атпайбы? Мен ошол маалда деле көтөргөнмүн. Мурда депутат кезинде да көтөргөнмүн, бирок биз ал маалда пособие аз да болсо төлөнчү эле. Мисалы үчүн пособие жетиш үчүн мал мүлктү эсептеп атпайбы? Анан алган айлыкты эсептеп атат. Атасынын пенсиясын жетет экенин дешип туруп, баласына жөлөк пул төлөнбөй калып атпайбы? Мына ошол маселелерди көтөргөм. Мен жолугушууларда да айткам. Эгерде биз төрөлгөн балага жөлөк пул бере албасак, анын атасынын айлыгы бар экен, машинасы бар экен, холодильниги, телевизор, мындай деген бир да мамлекетте жок. Мындай. Мен ошону айтып келгем мурда дагы. Азыр дагы ушул көйгөй боюнча турат. Мисалы үчүн энелерди коргоо. Эне деген бул ар бирибиз энеден төрөлгөнбүз. Мен үчүн энеден өткөн ыйык нерсе жок. Мен бир эле төрөлгөн апам эмес, ар бир аялдан мен энени көрөм.
Мен кыздарыман дагы, энени көтчүлем мурда, кыздарым турушка чыга элек да. Азыр неберелерим чоңоюп атат, мен алардын дагы эртең эне экенин билем да. Бир булардын укуктары өз деңгээлинде корголуп атат. Ошолорду жакшы жүрбөгөндүктөн, мына азыр күйөөсү менен аялынан урушу, ажырашуу, эне аялды кордоо көбөйүп кетпедиби? Мына ошол нерселерге жакшыраак мамиле кылмак. Андан маданият сөзсүз да. Мен маданияттын адаммын. Себеби маданият болбосо, бул мамлекеттин келечеги болбойт. Маданият мамлекеттин күзгүсү, анан эртеңкиси да. Бардыгыбыз эле экономика, акча эле керек дей бере турганбыз. Бүгүн экономикалык кризис токтошу мүмкүн. Эртең ушун толуп калса ошонун орду бул билинбей эле калып калат да. Эгерде маданияттын орду жок болуп калган болсо, ал эч качан толбойт да. Биз Кыргызстан аз калк экенибизге карабастан, эмне үчүн ушул алганга чейин Кыргызстан деген мамлекет, Кыргызстан деген улут сакталып атат. Себеби биздин маданиятыбыз, биздин тарыхыбыз күчтүү да. Үрп адат, каада салтыбыз жакшы. Үрп адат, каада салт булар баары маданиятка кирет. Булар баары маданиятка кирет. Маданиятыбызды кармаш үчүн ошого көбүрөөк көңүл бурмакмын да. Себеби дегенде Александр Македонскийдин бир жакшы сөзү бар да. Эгерде бир мамлекетти кылычсыз, кансыз басып алгың келсе, маданиятыңды киргизип кой дейт да. Маданиятыңды эле киргизип койсоң, 50 жылдан кийин ошол мамлекет сенин мамлекетиң болуп калат дейт. Биз маданиятты өлтүрбөй кармашыбыз керек. Анан кийин билим берүү. Билим берүү боюнча мен 27 жыл вузда иштедим. Лаборанттан баштап биринчи проректорго чейин ошол мамлекеттик университетинде иштедим да. Декан болдум 4 жыл, 2 жыл проректор болдум, биринчи проректор болдум. Анан депутат болуп кеткенмин да. Билим берүү болбосо дагы биз азыр билимсиздер көбөйүп кетти да. Билимсиздер жашыл эле айтайын, парламентте дагы билимсиз депутаттар пайда болуп кетти да. Бул өтө коркунучтуу нерсе да. Африканын бир университетинин алдында жазылып жүрөт, эгерде бир мамлекетте жок кылгың келсе, аны билимин өлтүр дейт да. Ал билимсиз калса, билимсиз врачтар пайда болот да, алар адамдарды өлтүрө баштайт врачтар. Билимсиз архитектуралар пайда болот да, алар койгон үйлөр кулап түшүп адамдарды өлтүрө башат. Билимсиз юристтер пайда болсо, жакшы эмеспи, чекеден бардыгын камап, бул дагы улутка зыян алып келет. Бүт билимсиз адамдар пайда боло турган болсо, билимсиз өлкө бул жоголуп кетет. Мына бул жагы бар. Үчүнчү медицина. Медицина бүгүнкү күндө ушу 3 мен мурда вице-премьер болуп жүргөндө, булардын баарын круиз эткенде ошого мен буларды жакшы билип калдым да. Медицина болбосо дагы болбойт. Адамдардын ден соолугу бул биринчи орунда да. Ден соолук биздин байлык деп коебуз го. Ошо байлык кимге керек? Элге керек. Эл өзү бул байлык да. Биздин байлыгыбыз өзү элибиз. Мамлекетти бай кылып турган байлык деселе бүт баардыгыбыз финанска кетип калабыз да. Акчасы жок, акчасы бар. Мындай мамлекет бизде жок. Биринчи байлык бул эл. Элге эмне керек? Элге ден соолук керек. Элге эмне керек? Билим керек. Элге эмне керек? Маданият керек. Мына ушул нерселер болбой турган болсо, элдин келечеги да болбой калат да. Түшүнүктүү. Ошо жөлөк пул жөнүндө айтып калдыңыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңештин жыйынында эме деп айтпадыбы, жана жөлөк пул алгандардын сүрөтүн элге жарыялайбыз депчи. Бул туура эмес нерсе. Бул такыр туура эмес нерсе. Жөлөк пул ала турган адамдар, булар мисал үчүн жөлөк пул Өзбекстанда, мен акыркы иштеген Өзбекстанда бала эң көп төрөлөт да. Мен мисал үчүн Өзбекстанга биринчи элчи болуп барганда 32 миллион болчу. Мен кайтып атканда 36 миллионго жакын болуп кетти. Азыр 1,5 жылда 37ге жетишип атат. Булардын баардыгы аз да болсо да жөлөк пул алат. Мамлекет берет. Анан булар алгандай, булар эмне уурлук кылган эмес да. Алардын сүрөтүн жарыялай тургандай. Булар төрөлгөн бала үчүн биз ал бала эртеңки мамлекетибиздин короочусу, мамлекетибизди түптөөчү, мамлекетибизди мамлекет кылып турчу байменеткан байлыктардын эң башталышы да алар. Буларга уларды колдоп турбаса, атага дагы, энеге дагы, балага дагы кыйын болот. Мен ырымда эсиңизде барбы, Элеман дегендеринде үй бүлөңдү сактай алсаң, эне аман,
балааман, элеман деп айтчу элем. Бул бардыгы бири-бири менен 3 илдик болуп турат нерсе да. Түшүнүктүү. Эми парламентке көз салып турасыз да жыйындарыначы. Сапатына, анан курамына кандай баа берет элеңиз? Жаңы билимсиз депутаттар көбөйүп кетти деп айттыңыз. Мен парламентти дагы эле көрөм. Жакшыбы, жаманбы? Бул баягы кээ бир адамдар үйдө отуруп сериал көрөт го. Мен парламентти дайыма көрүп турсам, мындай мурда Түркияда жүргөндө деле, Өзбекстанда жүргөндө деле жаңылыктар, парламенттер ким кандай сүйлөп атат, бүт баарын көрүп турчу элем. Эми баягы мен парламентке келбей калып, мен депутат болбой калып, анан парламентти жамандаш эмес. Баягы мышык сары майга жетпей сасык дептир дегендей болуп калбайын. Бирок парламенттин деңгээли барган сайын түшүп кетип барат. Мына мен кээ бир азыр алдыңкы депутаттар бар. Мен кээде сүйлөшүп калам, отуруп калабыз бир жерлерде, тойлордо же болсун туулган күндөрдө же бир жерлерде отуруп калганда алар да айтышат да. Алар да айтышат. Силердин убактыларыңардай депутаттарыбыз болбой атат деп өздөрү күчтүү депутаттар айтат. Күчү жок депутаттар эч качан мойнуна албайт аны. Өзү табияты ушундай да. Күчтүү азыр сүйлөп жүргөн, маселе көтөрүп жүргөн депутаттар мен баарын атын айтпай эле коеюн. Мага айтышат. Ошо малдагыдай депутаттарыбыз эме болбой атат. Аны эл шайлап атат. Эл шайлап атат да. Элге ошондой нерсе керек болсо элдер ошондой шайлаш керек. Элге күчтүү керек болгондо мурда элдер өтө эле добуш сатканды, добушка алданганды, бүгүнкү тамакка алданганды, союлган койлорго, союлган малдарга, союлган жылкыларга алданбайт болчу да. Алданбайт болчу. Барган сайын элибиз дагы кой эми ушуга берели. Кээ бири болсо кой, көзү кышык болсо да өзүбүздүн балабыз ушуну шайлаш керек. Урууга бөлүнүп кеттик өтө катуу. Урууну биз билишибиз керек эмне үчүн? Биз бир тууган урук бири-бири менен үйлөнүп калбасын, ата тегин жакшы билгин, ата тегин билбегендин эртеңки келечеги болбойт деген үчүн эле керек. Бизде ушунун баардыгы шайлоодо колдонулуп атпайбы? Бул уруудан мынча депутат коюлду, бул уруудан өткөрөбүз деген нерселер менен шайланып калып атат да. Анан акчалууларга көбүрөөк алданып калып атат, акчалууларга. Жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоорун киргизип, ал биринчи окууда жактырылбады. Бул мыйзам долбоору боюнча эмне айта алат элеңиз? Бул өтө туура мыйзам. Биз убактысында ушуну көтөрүп өткөзө алган эмеспиз. Биз депутат кезде. Мен 2 жолу парламентке депутат болуп келдим. Ошо учурда дагы бул маселелер көтөрүлгөн. Мен бүт өкмөтү менен баарын жаман деген жокмун. Мына балдарды караган, чындап эле социалдык проекттерди иштеген жакшы уюмдар бар. Анын баарын жаманга кошо жүрөбүз. Ошол уюмдар жок болуп кетет деген коркунуч жокпу? Мисалы алар жок, булар ачык айкын иштесин, эмнеге акча кетип баратканын, каяктан келгендерин көрсөтүшсүн. Анда кийинки сурообузду берели. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча демилгелеп чыкпадыбы? Ал биринчи окууда да жактырылды да жогорку кеңеште. Бул боюнча сиздин позицияңыз кандай? Менин оюмча, туудан башка бизде проблемаларыбыз толтура. Балким алмаштыра турган учур келеттир. Балким. Кандай деңгээлде уюштурат? Ал келечек көрсөтмөк да. Бүгүн башка проблемаларыбызды кылып турсак, мындай жакшы болмок. Менин оюмча. Туу буда чыгышка алып барат азыр. Мына машинанын номерларында Кыргызстандын туусу турат тура, ар бир машинада. Кыргызстандын номери машинада. Булардын баары өзгөрүш керек. Канча жерде Кыргызстандын туулары илинип турат. Кыргызстандын эле өзүнө. Булар баары өзгөрүш керек. Биздин документтерибиз, паспорттарыбыз, анан башка документтерде деле Кыргызстандын туусу турат. Булардын баары өзгөрүш керек. Булар чоң чыгышка алып келет. Чоң чыгышка алып келет. Өзгөртсө мен туу жөнүндө башка нерсени өзгөртмөкмүн. Мен депутат болуп турганда буну айтканбыз. Өзгөрүлбөдү. Машинанын номери де мурда туу чекесинде турчу эле. Азыр 01 деген жазылса ошонун ылдыйында турат. А туу ылдыйда турбаш керек. Туу дайым бийикте туруш керек. Мен мурда да биринчи эле айткам муну. Мурда тууну тешкенге да мүмкүн эмес эле.
Номерди тешип, гайка менен киргизип койсо, буга штраф эле да. Себеби биз тууну бартайбыз дегенбиз да. Азыр машинанын номерлерин карап көрсөңүз, туу ылдыйда турат. Ылдыйда турган туу бул түшүп турган желек катары кабыл алыныш керек да. Ушуларды көтөргөнгө аракет кылсын. Бул жакшы. Жаңы вариантын көрдүңүзбү? Көрдүм. Кандай болду? Өтө деле купулма толуу элек, себеби бизге берки сиң калды 32 жылда, уже берки сиң бүттү бизгечи. Балким ошон үчүнбү, мага өтө эле жаккан жок. Эми кабыл алынса аркасынан биз кабыл алабыз да өзүбүз. Бирок менин купулма мурдагы туу жакшы эле дей көрүнүп да. Азыркы бийликтин саясатына кандай баа берет элеңиз? Кандай артыкчылыгы болуп атат, кандай кемчилиги болуп атат? Артыкчылыктары дагы бар, кемчилдиктери бар. Эгерде булар иштебей отура берсе, анда кемчилдик болбойт эле. Раз кемчилдик бар, демек иштеп атат булар. Иштер саясатты жүргүзүп атат. Тышкы саясат менен ички саясат бирдей болуш керек. Ички саясатыбыз кандай болсо, биздин сырткы саясатыбыз да ошондой да. Сырткы саясатыбыз кандай болсо, ички саясатыбыз ушундай. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат, болбой атат десем туура эмес болуп калат. Кээ бири сындайт десе эле тарсылдап сындап аткандар болуп атпайбы? Жок, иш бар экен, жүрүп атат. Азырдан болсо дагы алдыга жылуу бар. Аны биз мамлекетте алдыга жылууну көрсөтүш бул убакыт керек да, көп убакыт керек. Бир эле иш менен же бир эле мыйзам менен биз алдына жылдырдык дей турган болсок, бул туура эмес болуп калат да. Негизи иш жүрүп атат. Негизи мындай так айта аласызбы? Кайсы кемчилик? Мисалы, ошол мен тышкы ички саясат деп атпаймынбы? Тышкы ички саясат. Мына тышкы саясат менен бүгүнкү күндө иш дурус эле кетип баратат. Аракеттер бар. Мына Руслан Кызыкбаев министр кезинде министр болуп турбадыбы тышкы саясатты карап. Мына ошол жерде эле баштап эле мындай карап көрсөңүз, тыш жактар менен мына бир эле жылдын ичинде Кыргызстан канча саммит өткөрүп койду. Ошол эле ШОСТу, ошол эле ОДКБны, ошол эле СНГ өлкөлөрү боюнча, ошол эле Түрк кеңеши боюнча, Түрк дүйнөсү боюнча. Бүгүнкү күндө токтоп калды десек, биз мындай туура эмес болуп калат да. Кемчиликтери кээ бир айттым го, иш бар жерде сөзсүз кемчилдик болот. Кемчиликтери ошол берилген тапшырмаларды аягына чейин аткара турган исполнительный власть кетип атат, кичине кемчилик. Ошол эле билим берүүдө кемчилик өтө көп кетип баратат. Билим берүү тармагындачы. Билим берүү тармагы десе эле келген адамдар бүт барды вуздар менен иштеп атат. Бизде 52 официалдуу вуз бар. Ошолор менен иштеп атат да, жок, бала бакчадан башташ керек. Бала бакчадан мектепке, мына ошолорго көңүл буруу эле бүт келген министрлер булар жогорку вуздар менен эле иштеп отуруп атат да. Мына кемчиликтер мына ошол жерде бар. Анда акыркы сурообуз болсун, өлкөдө сөз эркиндигинин абалы кандай болуп атат? Сөз эркиндиги чындыгында эле айтыш керек, башка мамлекеттерге караганда бизде сөз эркиндиги туура жолдо нормально болуп атат да. Өзбекстанда анчалык эркиндик жок. Мына ошол эле мактап аткан Россиябызда деле, ошол эле мактап аткан Америка деле. Биз Америка сүйлөтө берет ар жерлердечи. Батыштар сүйлөтө берет да, ага көңүл да бурбай коюшат. Бул жаман нерсе. Биздикилер көңүл бурулуп атат да негизи. Негизи сөз эркиндиги дегенде журналисттер эске келет эмеспи? Анан азыр журналисттер, камакта отурган журналисттер да болуп атпайбы булар боюнча? Эми кандай деңгээлде камакта отурат, мен алардын тарыхын жакшы билбейм. Олжобай Шакир уулу. Олжобай Шакирдин отурганы бул туура эмес. Олжобай Шакир бул өзү мындай патриот жигит. Мен ал жигит мени деле сындап жүрөт. Убактысындачы мурда. Сындачы эле. Бирок Олжобай Шакирдин отургандыгына мен мындай туура эмес деп айтылам да. Айданбек Акматов. Бул өзү патриот жигит Олжобайчы. Өзүнүн үй бүлөсүн деле, башкасын деле неме кылып Кыргызстанга күйгөн жигит деп айтам да мен. Айданбек Акматов отурат, мисалы Кемпир Абад иши боюнча. Айданбек Акматов мен жакшы билбейм, чынын айтайын, ким экенин дагы. Кандай журналист экенин да билбейм. Болот Темиров өлкөдөн чыгарылды. Болот Темиров дагы bunun özünün başka жактан өзүнүн кемчилдиктерин жапканга аракет кылып берди. Ошон үчүн бирок Болоттун
жүргүзгөн саясаты, болордун так айткандары мага жагат. Мага жагат. Бул кээ бир өзүнүн башка жактагы кемчиликтерин жабыш үчүн кээде ушунга барып беребиз да. Мен кийимде иреттеп көрдүм да өзүнчө Болот Темир жөнүндө. Иреттеп көрсөм, өзүнүн саясий жагына өзүнүн жеке кемчиликтерин кошуп жүрүп атат да. Мына ошол жерде турат. Айтек негизи Болот Темировдагы түз алып барган, түз сүйлөгөн журналист катары мен баалайм. Ушул окуялардан кийин сөз эркиндигинин абалы жакшы деп айтат. Эми бир-эки нерсе менен жаман дегенге болбойт да. Буга чейин дагы жана ошол эле журналисттер ошол эле нерсени башка мамлекетте айтып көрсө, мындан жаман нерселер болот да. Мындан жаман нерселер, мен аны ачык эле айтайын. Бирок дагы бир жолу айтам, сиз айткан эки журналист булар чындап эле патриот жигиттер. Мен аны айта алам ачык эле. Мисалы жана фейктер тууралуу мыйзам боюнча Азаттык жабылып кайра ачылды. Клуб Кежи азыр ошол боюнча бөгөттөлүп атат сайты. Анан бул да журналисттер билесизби, мына ачыкты айткан журналисттерди мен мына Мелис Эшимхановду билет элем да. Дос болуп жүргөнбүз. Булар ачык айтат эле, бирок азыркынчалык бүт барчыкторду асылып эле мындай ажылдап эле турбайт эле да. Эң катуу айткан бул Мелис Эшимханов болгон журналисттердин ичинен. Акаевдин көзүнө, кийинки Бакиевдин көзүнө айтып жүрүп, мына ачык айткан, бирок булар таамай личностька тийбей, жамандайт деле жаман нерсеге кетпей айткан журналисттердин алдыңкылары болчу да. Өзүнүн школасы бар эле да. Азыр журналисттер бүт баардыгын айткан жокмун, дагы бир жолу айтам. Бүт баардыгы эмес. Көпчүлүгү блогер журналист деген көбөйүп кетти. Өзүнчө журналист көбөйүп кетти. Эркин журнализм деген көбөйүп кетти. Аны ар нерсеге асылышып, ар нерсени жамандай берсе эле, бул журналист экен дегенден алысыраак болушубуз керек да. Түшүнүктүү. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге рахмат. Чакырганыңарга рахмат. Иштериңер ийгиликтүү болсун. Эфирибизди жыйынтыктайлы. Урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары, ушуну менен тет-а-тет программасы соңуна келип жетти. Эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.